Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырма мекендештер, ассалому алейкум. Биз Бишкектеги сатыла турган үйлөрдү көрсөтүүнү дагы деле улантып жатабыз. Алардын катарында Мичурин көчөсүндөгү 125 даректе жайгашкан үйдү мына ушул чыгарылышта көрө аласыздар. Ал үчүн сиздер Жибек жолу проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги май куюучу жайдан ылдый тарапка 100 метр кирип, Мичурин көчөсүнө солго бурулуп киресиздер. Ошентип биз Жибек жолу проспектисине жанаша параллель жайгашкан Мичурина көчөсүнө кирип, сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Негизи бул жерге азыркы май куюучу жайдан баштап 200-250 метр гана жол жүрүп кирсе болот. Биз Мичурина көчөсүндөгү 125 номурдагы сатыла турган үйдүн астанасында турабыз. Үйдүн ээлери мени күтүп алды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Айтыңызчы, сиздердин жериңиздер канча сотук чыгат? Сиз мага документ боюнча жибердиңиз эле, 1,5 сотуктан ашыгыраак, 2 сотукка жакыныраак экен. Ошол туура да? Ооба, 1,5 сотук. 1,5 сотук. Демек 1,5 сотукка мына ушундай үй түшүптүр. Үйдүн алдында навес жасалган, жарыктандыруулар жасалган. Ал эми көчө тарабы көрүп турасыздар, заборлонуп, үстүнө темир решеткалар дагы коюлуптур. Үйдүн алдындагы аянтка брусчатка басылган. Катар-катар койгондо 4-5 унаадагы батышы толук мүмкүн. Ал эми үйдүн терезелерин көрүп турасыздар, баары пластик терезелер экен. Биз эми үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылалы. Бул үй 2 сотукка жакын жерде жайгашкан. Кирип эле сиздер солго бурулуп карай турган болсоңуздар, бул жерде менимче баня окшойт, Бул жер баня. Баня. Биринчи баняны көрөлү, андан кийин үйгө кирип, үйдүн ички бөлмөлөрүн көрүп чыгабыз. 2 бөлмөлүү баня, кирген жерде чечинүүчү жайы, андан кийин жуунуучу жайы, парилкасы менен экен. Бүт жыгач менен жасалыптыр. Ал эми бул үйдүн төрүнө өтө турган болсо, ал жакта эмне бар? Ал жеринде очок бар. Очок гана барбы? Демек, очок гана бар экендигин дагы эске алсаңыздар болот. Үйдүн фундаментинин соколун караңыздар. Атайын сырты таш кафел менен жасалыптыр. Мен бул үйдү азыр сиздерге толук көрсөтөм. Андыктан эч бир башка каналга которулбай, алыстабай туруп туруңуздар. Өзү бул үйдү эмнеге сатып атасыздар эже? Айтыңызчы. Акча керек болуп атабы, же үйдү чоңойтуу керекпи, эмне кылуу керек? Бизге акча керек болот. Акча керек. Ошон үчүн сатып атасызбы? Демек түшүнүктүү. Биз бул үйдү көрсөтүүнү баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Сиздердин куттуу үйүңүздөргө кош келдик. Тосуп алсаңыздар болот. Биз азыр биринчи бөлмөгө кирдик. Киргенде эле байкалып турат. Менимче бул бөлмө кухня окшойт, Бул кухня. Киргенде эле кухняга туш болот экенсиздер. Ал эми сол тарапта көрүп турасыздар, бир үй бүлө отуруп чай иче турган орундук жасалган. Г-образный формада бурчтук стол коюлуптур. Бөлмөнүн төрүнө акрил эмеректер, кызыл түстөгү эмеректер дубалга жанашып жайгашыптыр. Таза суу киргизилиптир, электроточкалар баары жасалыптыр. Газо электропечка коюлуп, вытяжкасы дагы дубалга орнотулуптур. Газ барбы? Газ бар. Газ бар экен, мына газдын трубасы киргизилип, газ печкасына туташтырылган. Бир жак чекесинде болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, муздаткыч дагы коюлуптур. Кааласаңыздар чоңураак муздаткыч койсоңуздар дагы болот. Биз кухняны көрсөттүк. Кухнянын узун туурасын айта турган болсок, туурасы 4 метр, узундугу 6 метр чыгат. Тактап айтканда 24 метр квадрат. Пол кадимки ламинат экен. Жыгач өңдүү ламинат. Биз ушул бөлмөдөн оң жака биринчи эшиктен кирип, санузелди биринчи көрсөтөлү. Бул жагы санузел экен, Ооба, бул жер Санузелде топка да барбы? Топка да бар. Бул эмне, газ менен жылыйбы? Газ менен жылыйт. Кааласаңыздар электр тогу менен жылытсаңыздар деле болот экен. Газ печкасы. Демек бул үйдү мына ушул печка жылытат. Ал эми бул жерде көрүп турасыздар, кадимки раковина коюлган, күзгү, аристон баары орнотулган. Бул санузелдин биринчи бөлмөсү полдон баштап потолокко чейин кафелдениптир. Анын ичкерисинде дагы бир бөлмө бар. Бул жуунуучу жайы. Кадимки ванна.
жуунганга орундук бар. Андан сырткары ажаткананын унитазы дагы коюлуптур. Негизи бул үй канча бөлмөлүү? 4 bölme. 4 bölmölүү, ба? Анда биринчи бөлмөнү, кухняны көрсөттүк. Экинчи бөлмөгө башпагалы. Кухнядан оң тарапка кире турган болсоңуздар, кадимки уктоочу бөлмө. Бул бөлмө ачык түстөгү курулуш материалдары менен жасалыптыр. Занавескасы дагы жылтырап турат. Батыш тараптагы терезеге жанашып илинген. Терезеси болсо пластик, сыртында темир решеткасы да бар экен. Отопление киргизилгендигин көрүнүп турат. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат. Атайын эмеректер менен жабдылыптыр, көрүп турасыздар. Менимче бул эмеректер калса керек эжеке. Же алып чыгып кетесиздерби? Жок, мунун баары калат. Калат, Калса эң жакшы. Демек, көчүп келе турган адамга анын үй бүлөсүнө баары даяр, бүт баары калат экен. Техника, эмерек, балким паластарды дагы калтырышы мүмкүн. Аны сиздер келишимдин негизинде сүйлөшсөңүздөр болот. Эми кухнядан сол тарапка кирели. Калган эки бөлмө кирме чыкма, бирин-бири улап, мына ушул жакта жайгашкан. Бул холл экен, мынаке. Холдун ичи кеңири турбайбы? Караңыздар. Узун туурасын айта турган болсок, 5x5, 25 метр квадрат чыгат. Бир терезеси үйдүн астанасы тарапта, навес тарапта жайгашкан. Отопление киргизилген, көп секциялуу отопление батареясы коюлуптур. Мынандай жылтыраган занавеска илинип, дуалга болсо күмүш түстүү туш кагаздар жабыштырылган. Бул холго өзүңүздөр көрүп турасыздар, кадимки жумшак эмерек дагы коюлуптур. Үйдүн документтери баары так окшойт, Баары так. Менин келишиме документтерди дагы бул жерге коюп, даярдап коюптур. Кадимки кызыл китеп, техпаспорт да бар экен. Үйдүн ички бөлмөлөрүн көрүп турасыздар. Бардык бөлмөлөрдүн полу өзүңүздөр көргөндөй кадимки ламинат менен жасалган. Ал эми бул бөлмөгө мына мындай хай-тек люстра дагы илинген. Бул бөлмөдөн сиздер төрүнө кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир уктоочу бөлмө бар. Узун туурасы 4x5, 20 метр квадрат чыгат экен, көрүп турасыздар. Эмеректер менен жабдылган, жашыл өңдүү занавескалар илинген. Күнчыгыш тарапта бир пластик терезеси бар. Мына ушул терезеден үйдүн жанындагы очоккананы дагы көрсөңүздөр болот. Болгону бир казан жайгашкан, той топурда сиздер эч качан кыйналбайсыздар. Мага бул үйдүн ремонту да жагып турат, жайгашкан жери да жагып турат, проектиси дагы жагып турат. Эгерде жакса, сиздер сүйлөшүп көрүңүздөр. Эшиктери дагы мына мындай күрөң түстөгү хай-тек эшиктер коюлган экен. Биз азыр бул үйдүн баасын эжекебизден сурап көрөбүз. Канча деп атасыз эми? 55 000 доллар болду. 55 000 доллар деп жатасыздар. Кеми болобу андан? Уступка болобу, сүйлөшөбүз анан? Сүйлөшсөк болот. Вариантчы, балким жерге, балким квартирага алмаша турган варианттар болуп калса, ойлоносузбу? Балким унаасын сунуштап калышы мүмкүн. Кандай? Башка вариант болбойт. Только накка сүйлөшөбүзбү? Накка сүйлөшөбүз. Документтери так экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жакын жерде мектеп барбы? Мектеп бар. Дагы эмне бар? Орозбекова жагында бар. Бала бакча бар. Дагы эмне бар? Мечит барбы? Мечит жаныбызда, Мечит жаныбызда. Биз намазга каттап турабыз. Мечит жакын жерде болгону дагы дурус. Мектеп, бала бакча жакын жерде деп жатат. Андан сырткары Дзержинка бульвары менен Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинде май куюучу жай. Андан сырткары площадь жакын, парктар баары жакын экендигин эске алсаңыздар болот. Жайгашкан жери тынч, жакшынакай жерде экен. Кошуналар жакшыбы? Кошунанын баары жакшы. Баары жакшы, баары тааныш деңиз. Баары тааныш. Эң жакшы, бул үйдүн баасын уктуңуздар. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен экрандагы телефон номерлерди жарыялайм. Газ бар экен, таза суу бар экен, отопление болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр бар экен. Канализация кандай? Канализация центральный. Центральный, да? Эң жакшы. Анда телефон номерлерин жазыңыздар. Телефону 0700 коду менен 199 299 номерине чалсаңыздар болот. Мен бул номерди сиздерге жарыялайм жана экрандагы дагы коюп коем.
Эгерде жакса сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Сиздер бул чыгарылышта Бишкектин так ортосунан, тактап айтканда Мичурина көчөсүндөгү 125 даректеги сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Жакса кечикпеңиздер, сүйлөшүңүздөр. Колго киргизсеңиздер болот. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерине чалыңыздар. Көрүшкөнчө.